Алтапта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын мурдагы орун басары Уранбек Шадыбеков жана мекеменин буга чейинки 4 кызматкер кармалды. Маалыматты Азаттыктын өздүк булактары ырастады. Ага ылайык алар аскердик прокуратурада 6-июлдун кечинде суракка алынып, 7-июлда убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Айрым сайттар мурдагы 5 чекистке коррупция боюнча айып тагылганын жазышты. Уранбек Шадыбеков атайын кызматта кибер коопсуздукту камсыздоо боюнча координациялык борборду башкарып турган. Ал ушул жылдын февраль айында президент Садыр Жапаров Камчыбек Ташиевди улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы кызматынан бошоткондон кийин кызматка келген. Садыр Жапаров аны кайра 8-июнда жумуштан алган. Уранбек Шадыбеков тууралуу ачык булактарда эч кандай маалымат же сүрөт видеода жок. Ал жана кармалгандагы 4 шектүүнүн жакындары менен адвокаттары комментарий бере элек. Айрым маалымат каражаттары буга угудай эле атайын кызматтын төрагасынын биринчи орун басары Рустам Мамасадыковда кармалганын кабарлап, улуттук коопсуздук комитети аны четке какты. Камчыбек Ташиев кызматтан алынгандан кийин УКМКда бир катар кадрдык жана түзүмдүк өзгөртүүлөр болуп, бир топ ишкерлер атайын кызматтан мурда кийин жапа чеккенин айтып арызданышкан. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын суранамын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам бериңиздер, суранамын. Not available anywhere in the world now. Булар бүркүттөр. Ушул бүркүттөр менен аңчылыкка чыгышат. That's a different story. They use this for hunting. Могу кичине башкача арабтар кызыккан жанагы майна жүйдө чымчыктарды алган жанагы. This is for hunting smaller birds. Фазан ушундайларды алат. This is used usually by Arabs. Колго кийип туруп отургузуп көрсө да болот. If you want, you can wear gloves so you can stick the bird on your hand. I'm okay Бул with кайган деген the dogs. бул кахот He doesn't bark. The dog doesn't bark and he just hunts. Сүрөткө тартып кал, жакшылап тартып кой, анан берип ийесиң. Maybe you can just take a picture of it. Aslan короче карап. Lovely. Аткаңызың аткен да шоң карап. Assalamu alaikum Asif Ali Zardari, hoş geldiniz Kırgız'a. Vatasın alıp Kırgız'tın buyursa tövümüz jetsin Yıldız'a. La ilahe illallah oyubuz bir emes be. Isık göldün ceginde toyubuz bir emes be. Ahli sünne val cemaat yolubuz bir emes be. Eme kağılayın konuğum siz üçün tükötböymün bul günü Kırgızımdın doysa bolum. Thank you. Görüp
Төрттөн жасалат. Өмүрдөн жасалат. Ошондо үйү жакшы чыгат. Анан бул жерде кыргыз музыкалык паспорттары жетиген, СБС, мунуку. Bizler o. Yüzü teken yüzü. Yes, of course. Буюмдарды жасап атат. Эзелтеден кыргыздын күмүш кыргыздын О, гүмүштү бияктан аласыңар. Ооба, күмүштү өзүбүздүн Gold, silver is bottom. бул аялдардын зергер буюмдары. These are women jewelry. Баткин килемин токуп атат. Илгертеден биздин ата бабаларыбыз килемдерди токуп келген. Тиги кимдин эмеси шкурасы? Ал Кашкырт. That's fox. эки жагында түркү, ортосуна ашык. Стамбул дейбиз. They come and take their livelihood, such as sheep, hanonlar. Найза, кылыч, калкан дегендей ошо эр жака коюлат. Муну айтып берем мен, чанашты. Бул чанач кадимки эчкинин терисинен жасалат. Буга илгери жолго чыкканда кымыз коюп жүрчү да. This is made out of goat skin, and then it's used for kamas, for horse milk. Бул чапан аял кишилерге тиешелүү. Бул Каракөл жака. Каракөл жака. Oyun askerdim aşıktırcım Ayza kerden uktuzum Çuvaktı koysuk ne olur Bugünden kalmayım aşığa Burlak tartıva çapay Atardım ayın alalım Bu gamez öküz Allah'ımız Hamalım mintip tavvamız Susakan da öküzün Solorum is an ancient traditional hunting art and a complex of hunting games that originated from the nomadic Kurdish people. Umutun! Kur'an'ın! The art of eagle hunting is an ancient traditional nomadic practice of Kurdish people that has been preserved for centuries. Mönüşkurs, eagle hunters, train mounted eagles and use them for hunting. Now it is an erenish, is a contest of strengths between two wrestlers attempting to unseat their opponent or lift them onto their own horse. Dear Mr. Asif Ali Zardari, distinguished guests, today we have presented to you the traditions, culture, arts, national games.
Assalamu alaikum, askari. Head of Foreign Policy Department. You're welcome. Minister of Culture. Parlamenter işleri boyunca ministri. Министр здравоохранения. Пакистанда жолугуп келет. Welcome to Kyrgyzstan.